Аузубиллахиминашшайтанирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Барыңарға жұма марек болсын. Қымбатты момын мұсылмандар, маға тынымсыз жазып отасыңар. Жөнекөй мұсылмандарды, молдекелерді, алымдарды еменме қылсақ болады деп. Мен шын айтайын, кече Жогорку кеңештин жыйынын көрбөппүн. Эгерде Жогорку кеңеште депутаттар гаш боюнча биздин сунуштарды эске албай, мыйзамды экинчи, үчүнчү окууда кабыл алса, анда кандай дагы биздин жолдорубуз бар. Эгерде мен айтып атам, гаш боюнча сунуштар эске алынбаса, жана башка биздин сунуштар эске алынбаса, биз суранганбыз эсиңердеби? Ошо экинчи окууда биздин сунуштарды эске алгыла деп. Парламент угууда да, комитеттин жыйынында да. Эми Жогорку кеңешке биз катышпайбыз, Жогорку кеңеште депутаттар гана катышат. Эми ушул маселе боюнча. Биринчиден, президентке кайрылыш керек. Себеби мыйзам долбооруна эң аягында жазылып турат. Президентке койгондон кийин 10 күндүн ичинде мыйзам күчүнө кирет деп. Ошондуктан президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасаш керек. Биздин сунуштар эске алынбаса, президент катары мыйзамга кол койбоңуз деп. Кайтарыңыз, кайра оңдошуп, кайра киргизсин деп. Экинчи жол. Президент кол койсо, анда 10 күндөн кийин, мен айткандан кийин мыйзам күчүнө кирет. Анда дагы бир жол бар, бул конституциялык сотко кайрылуу. Конституциялык сот атайын карайт. Бул мыйзам конституцияга туура келеби, туура келбейби. Бул жерде конституциялык укуктар жана эркиндиктер бар мусулмандардын. Эгер мусулмандардын укуктары, эркиндиктери бузулса, анда конституциялык сот аны тикелеп ордуна коюп коюш керек. Ошондуктан мусулмандар конституциялык сотко кайрылганы укугу бар. Бул да өтпөй калса, анда бир эле жол бар, урматтуу момун мусулмандар. 2 жылдан кийин кайра парламент шайлоо болот. Эми иманына жараша депутаттар шайлайсыңар. Эмне үчүн буну айтып атам? Жаңы Жогорку кеңеш мыйзамды оңдосо болот. Мына мисалы ошол эле дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамда менин жана 2 депутат Каныбек Осмоналиев менен Акылбек Жапаровдун сунушу өткөн мыйзамда жазылып турат. Ажы жана умра зыяратты муфтият уюштурат деп. Буну биз киргизгенбиз 2011-жылы. Ошентип, эгер Жогорку кеңеште имандуулар көбүрөөк болсо, мусулмандар көбүрөөк болсо, анда мыйзамды кайра оңдоп койсо болот. Баарыңарга ассаламу алейкум.